Biz küylөрдү үйрөнүүнү баштайбыз. Biz үйрөнө турган биринчи күү бул боз үйдө. Боз үйдө күүсү Жыгач Оозкомуздун негизги репертуарларынын бири десек болот. Бул күүнүн автору атактуу оозкомузчу Шакен Жоробекова эжебиз. Күүдө эч кандай кыйынчылык жок. Бул бардык Жыгач Оозкомуздун классикалык күүлөрүнүн ичинен үйрөнүүгө оңойрагы жана жөнөкөйрөгү деп эсептейм. Эгерде буга чейинки көнүгүүлөрдү абдан жакшы өздөштүргөн болсок, бул күүнү үйрөнүүдө эч кандай кыйынчылык болбого тийиш. Биринчиден, күүнү абдан көп жолу угуп, өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Ошондон кийин гана үйрөнүү оңой болот. Дагы бир ыкма бул өзүбүздүн ойногонубузду өздөштүргөнүбүздү үн жазуучу каражатка жаздырып, угуп көрүп, жана оригинал менен салыштыруу. Бул силерге күүнү так жакшы өздөштүрүүгө абдан чоң жардам берет. Азыркы үйрөнө турган күүбүздүн аты күкүк. Күкүк күүсү Жыгач Оозкомуздун эң белгилүү күүлөрүнөн болуп эсептелет. Күкүк күүсү төмөнкү ми добушунан башталат. Ошондуктан биз ми добушун абдан так алып үйрөнүшүбүз керек дегенде. Бул күүдө күкүктү сайраткан жерине жакшылап көңүл бөлүшүбүз керек.
Биринчиден, күүнү абдан көп жолу угуп, өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Ошондон кийин гана үйрөнүү оңой болот. Дагы бир ыкма бул өзүбүздүн ойногонубузду өздөштүргөнүбүздү үн жазуучу каражатка жаздырып, угуп көрүп, жана оригинал менен салыштыруу. Бул силерге күүнү так жакшы өздөштүрүүгө абдан чоң жардам берет. Шакен Жоробеков эжебиздин дагы бир атактуу күүсү «Кыз кылмай». Бул күү 80-жылдары «Жайлоодо» деген ат менен желим табакка чыккан. Бирок автордун өзүнүн тастыктоосу боюнча бул күүнүн өзүнүн аты «Кыз кылмай». «Кыз кылмай» күүсү башка күүлөрдөн кыйла айырмаланган күү. Бул жерде лига менен бириктирилген 8-дик ноталар кездешет. Мына ушул лига менен бириктирилген 8-дик ноталардын экинчи ноталарына жакшылап көңүл буруу керек. Алар так чыгышы керек. Дагы бир бул жерде көңүл бура турган нерсе бул ылдамдаган жериндеги синкопалар. Андан тышкары күүнүн эң аягында стаккато белгиси коюлган. Стаккато деген бул кыска чокуп ойноо деген болгондо дагы эң акыркы нотага. Стаккатону кантип алуу керек? Стаккатону алыш үчүн тилдин термелүүсүн токтотуу керек. Ал эми токтотуу үчүн тилдин термелүүсүн биз эринди кымтыйбыз. Башкача айтканда, эринди кымтуу менен тилди токтотобуз. Биринчиден, күүнү абдан көп жолу угуп, өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Ошондон кийин гана үйрөнүү оңой болот. Дагы бир ыкма бул өзүбүздүн ойногонубузду өздөштүргөнүбүздү үн жазуучу каражатка жаздырып, угуп көрүп, жана оригинал менен салыштыруу. Бул силерге күүнү так жакшы өздөштүрүүгө абдан чоң жардам берет.